Жалал абадта USAID эл аралык уюмунун жардамы менен Садыралы Абдукеримовдун Кошуналар аттуу пьесасына коюлган спектакль элге тартууланды. Бул спектакльди жаратуу идеясы 2010-жылдагы кандуу кагылышуудан кийин пайда болгон. Анда базара, мазарыда бири болгон эки улуттун ортосундагы ынтымак, тынчтык, бири-бирине болгон достук мамилеси сүрөттөлөт. Сахнада өзбек жана кыргыз коңшулаш үй бүлөлөрдүн турмушу күндөрдүн биринде эки үйдүн жаштарынын ортосунда махабат сезими пайда болот. Алардын мамилелерине каршы чыккан ата-энелерине бири-бирине болгон сүйүү сезимдери түбөлүктүү экендигине ынанышып, ортодогу келишпестиктерге чекит коюп, спектакль эки жаштын үйлөнүү тою менен аяктайт. Ар бир улуттун өзүнүн аброю, кадыр-баркына шек келтирбегендей жазсам экен деп, анан ошол жарыядан кийин ойлонуп, ушул комедия жарына токтолдум. Менимче жакшы чыккандай болуп, ошондо эле болор бола деп айтылган кеп бар. Ушу жазылган деле жакшы болчудай экендигин сезген элем да. Анан эми ошо оюма сала бергенби жакшы болду буюрса, жакшы. Мен да канаттанып атам. Жакшы болду, баягы мен ойлогондой эле. Жазуучу Садыралы Абдукеримовдун пьесасы боюнча коюлган Кошуналар аттуу спектакль Ош шаарынын Бабур атындагы Жалал Абад шаарынын Барып атындагы театрларынын өзбек-кыргыз артисттери менен биргеликте даярдалган. Феруза Жорубаева Оштун Бабур театрынын эмгектенгенин 10 жыл болуп калды. Ошентсе да бул спектакльде аткарган өзбек аялынын ролу өзгөчө экен дейт, анткени ал чындыгы турмуштан эле алынгандай. Өзбек eli bilen Kırgız eline dost, ortasındaki dostluk bu bizim kanımız var, yerimiz var, elimiz var. Biz oldingi zamanlardan çatışıp ketkenmiz. Bizim ortamızda hiç kanaka bir nizoli, başka düşmanlık, bir nimalar bo'lishi mümkün emas. Çünkü biz qarindosh bo'lib ketganmiz. Shuning uchun men Kırgız elini ham, Özbek elini ham bir xil deb hisoblayman. Азыр ошо пьесадагыдай эле элдин арасында деле ынтымак, достук ушундай эле болуп турат. Ушундай боло бермекчи. Эл мурунтан эле ынтымак, биримдикте дос болуп келишкен. Ошол бойдон калат деп ишенем. Учурда Кошуналар спектакли Жалал Абадтыктарга көрсөтүлүп, алардан жылуу мүнөттөрү өтө алууда. 80 жаштагы Фазыл Акбаровдун пикиринде бул спектакльде эки улуттун ортосундагы достук, ынтымак мамилелери даана көрсөтүлгөн. Lakin spektakl boldu Özbek Kırgız'da. Onu ham görüp juda xursand boldik. Juda ham yaxshi. Maşette tug'ilganmiz. Bularman biz ota boladaymiz. Hozir yana ota boladay bo'lib yuramiz, xudo xolasa. Unga hech nima yo'q. 2010-жылкы коголаңдан кийин улут арасындагы мамиле жөнүндө жазуу кыйын болду деп пьесанын автору бүгүнкү ою менен бөлүшөт. Ошентсе да ал өзүнүн чыгармасынын келечекте жакшы ийгиликтерди жаратарына ишенген. Анткени адамзаттын артыкчылыгында, кемчилигинде комедия жанры же ачык айкын же жымсалдоо катарында чагылдыруу баарынын көңүлүн алууга шарт түзөт. Баягы карысы жашына анан бардыгы ынанып атат. Негизгисичи баягы саясат үчүн эле жазылып койгон кээ бир спектакльдер бар, чыгармалар бар, баягы саясат үчүн жазылып калынат да алчы, идеология үчүн. А бул мен ошо элдердин нукура жүрөгүнө орноп атканы үчүн мен ыраазымын да. Демек туура жол тандаган экен. Гүлзана Эдилова, Жамалбек Темирбаев, Атайын Дору программасы үчүн Жалал Абад облусунан.